Түздөн. Түстөр. Түздөнү. Толго. Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, Уралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы, Төштүк Батыш оперативдүү кол башчылаган аскерлерди аскер бөлүктөргө күчүрмөктүү тапшыруу аземине түзүлдү. Министрдин орун басары полковник Карасартов. Саламатсыңарбы жоокерлер? Саламат болуңуз! Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 21 июнундагы номер 129 тескемесинин негизинде грамота жана күчүрмөнтүүлөр тапшырылат. Күчүрмөнтүү аскердик анттын, каармандыктын жана даңктын өзгөчө ардактуу белгиси жана символу. Ар бир аскер кызматчысына баатырдык салттар, жата ата мекенге болгон кызмат кылуу жана аны коргоо ыйык милдет экендиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын бекем сактоону, Кыргыз Республикасынын эркиндиги жана көз карандысын сактоо үчүн өз күчүн, эгер керек болсо өз жанын аябастан коргоону эске салып туруу үчүн Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин 89-чу мотоаткычтар бригадасына тапшырылат. Токсон биринчи мотоаткычтар батальонуна тапшырылат. 8-чи артиллериялык бригадасына тапшырылат. Урматтуу мекендештер, ардактуу мекен сакчылары, учурда дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал ыкчамдык менен өзгөрүүдө. Биз мындай жагдайларды күн тартибибизден түшүрбөй, замандын күрөө тамырын ар дайым кармап туруубуз зарыл. Ага жараша мамлекетибиздин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу, коопсуздукту жана аймактын бүтүндүгүн камсыз кылуу жаатында бир катар жигердүү иш-аракеттер аткарылууда. Мен бүгүн сиздерге күчүрмөн тууларды тапшыруу үчүн келип отурам. Ошону менен бирге аскер бөлүктөрүндө шарт түзүү багытындагы жасалып жаткан иштерден кабар алуу үчүн дагы келдим. Мынакей бүгүнкү күндө Баткен облусунда заманбап аскер шаарчалары, турак жай жана бала бакчалары менен бирге жалпы сметалык эсеби 2,5 миллиард сомдук курулуш иштери дээрлик аягына чыгып калды. Мунун баары биздин аскер кызматкерлерибизге шарт түзүү максатында жаңыланып жаткандыгын баса белгилей кетейин. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун Мурас айылында номер 35-524 аскер бөлүгүнүн курулуш иштери аяктоо алдында турат. Рават айылындагы номер 12-545 аскер бөлүгүнүн дагы курулуш иштери жүрүүдө. Ошондой эле Баткен облусунун Бужум айылындагы номер 52-870 аскер бөлүгүндө аскер кызматкерлеринин үй бүлөсү үчүн 60 батирлүү турак үй салынып жатат. Ал эми биз турган ушул номер 12-861 аскер бөлүгүнө быйыл жалпы сметалык баасы 47,863 миң сомдук аскердик техникаларды оңдоо жана тейлөө базасын ачууга жетиштик. Бул базада аскердик техникаларды оңдоодон сырткары аны калыбына келтирүүгө, күчүрмөн даярдыкта кармап турууга, ошону менен бирге кесипкөй адистерди даярдоого шарттар түзүлдү. Буга чейин эскилиги жеткен аскердик сооттолгон техникаларды оңдоо аябай эле көп көйгөй жаратып келген болсо, мына эми бул базанын ишке берилиши менен аларды толук өзүбүз оңдоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жалпылап айтканда 2024 жылы республикалык бюджеттин эсебинен коргоо министрлигине жалпы суммасы 11 миллиард сомдон ашык каражатка заманбап курал-жарактар,
аскер техникалары жана башка камсыздоо каражаттары сатылып алынды. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрүбүз аскердик техника жана курал жарактар менен 100%га камсыздалды десек болот. Ушундай эле көз караш жана алдыга умтулуу менен заман талабына шайкеш келген аскердик техникаларды өндүрүү үчүн жакын аралыкта учкучсуз учуучу аппараттарды чыгаруу жолго коюлганы турат. Ушул жылдын 1-октябрынан баштап куралдуу күчтөрдүн ардагерлеринин пенсиясы көбөйтүлдү. Мындан тышкары, менин тапшырмамдын негизинде куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын, коргоо министрлигинин уюштуруу штаттык санын жана башка министрликтин алдындагы мамлекеттик ишканалардын ишин оптималдаштыруу боюнча жумушчу топ иш алып барууда. Жакын арада жыйынтыгын мага киргизгенден кийин буюрса, куралдуу күчтөрдүн заманбап талабына жараша башкаруу системасы сиздерге бекитилип берилет. Урматтуу мекен сакчылары, тапшырылган күжүрмөн тууларды ыйык сактаңыздар. Сиздердин күжүрмөн тууну жана ар намысты бийик кармап, ата мекенге ак ниеттүүлүк менен кызмат кылаарыңыздарга бекем ишенемин. Мекен чегинде тынчтык болсун, элибизде бейпилдик болсун. Техники 5 текущих, 3 текущий ремонт, 2 средний ремонт, бронетанковой техники. С заменой двигателя, замена башни, казенной части. Осуществляется ремонт. Здесь имеется заказный станок, фрезерный станок, рукава высокого давления. Он состоит из 3 стендов. Чищущий, режущий и зажимающий. Готовая продукция жилой платформ. Молдавка бурун, шланги высокого давления, айва кымбат болчу. Могу шланг канча турат азыр баягы базардан алса? 750 сом турат. А бул жерде 300 сом коюшту. Өзүбүздүн баягы расходный материал. Шлангларды, материалдарды алып келип Буларды өзүбүз таштап жасап. Урал 4322 единицы высокой проходимости, грузоподъемности 7 тонн, установка экрана манипулятора. Санитарная боевая машина на базе ВМП-1К. Мындай жылы молар биринчи чыккан эмеден Россиядан барганда ошол урталыкты көрсөткөн. Ичинде полностью оборудован для санитарной машины вывоза. Мындайдан экини алып келдик, бирөө балыкчылар базада, бирөө бияк. Азыркы вот только вот новый. Жаңы чыккан. Модульный навес для хранения техники на 20 единиц. Вес машин. А мондай тут эме бокстардын баарын азыр хотим это предложить, мондай крытый эле, мондай ачык болсо, и охранага да ылайык болот. Чүнкү Тимурдай Ичинен эле. Жожоктон баягы эми биринчи күндөрдөн баштап, куралдуу түзүлгөндөн баштап биз келгенбиз. Ошол убакта бир жетекчиликтен айтылганда, биз комиссариат түзөбүз, бизге армиянын кереги жок деген сөздөн кийин армияга башка каралбай калып, ошо жердегилер эле өзүлөрү эле ошонун баарын сатып ийген. Эми андай жок да азыр эми. Буюрса жок болсо, урдаса ким урдайт? Урдаса ушул эле солдаттар урдайт, өзү офицерлер, прапорщиктер, сержанттар. Ал убакта 6 ай, 7 ай зарплат берчүбүз. Бүт пландаштырып туруп, анан мага алып келди, сметасы чыгарып. Канча жери бошойт экен, силердин могу компактный эмеге жаңыларды салыш керек да, жаңы салыш үчүн канча кетет экен. Мага сметасын көтөрүп алып келгиле, 4-өңөр киргиле мага. Мен чечип берейин, точканы коюп берейин. Алар келип, Госстрой, баягы проектировщиктер келип көрүш керек да. Көрүп туруп анан кайерine войсковой часть калтырса болот, кайерин кандай бошотсо болот, ошонун баарын